Кыргыз тилине болгон элдин арасында талкуудан кийин көптөгөн сын пикирлер айтылды. Орустар, немистер, башка улуттагылар кантип депутат болот? Алар эл эмеспи? Бардыгы өзүмдөн кеткен, кечирим сурайм бир. Урматтуу Чолпон айым, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, коллегалар. Өткөн жыйындагы убакыттын тардыгынан кыргыз тилине болгон элдин арасында талкуудан кийин көптөгөн сын пикирлер айтылды. Кыянаттык бул мыйзам. Бул саботаж. Бул президентке кылган саботаж. Өкмөт ушул мыйзамды кантип алып келдиңер? Бул кандай кыргыз тилин билбеген класстан классына көчпөйт деген эртең элде бунт чыгат. Элде көтөрүлүш чыгат. Сону мыйзамды өлтүрдүңөр да саясатташтырыпчы. Сону мыйзамды эртең орус улутундагы депутат кантип келет? Немис улутунда өзбегі мейли, казагы мейли, түркмени мейли, түрк тилдүү элбиз. Гүлә Кожокулуна туура айтып атат. Бул баш мыйзамга кайсы биринчи? Муну кантип өткөрдүңөр баш мыйзамга каршы мыйзамды? Бул деген бул мыйзам элге болгон саботаж. Мамлекеттүүлүккө коркунуч бул мыйзам. Эртең ошолор отуруп береби баласы көчпөй калса? Отуруп береби? Эртең о немис депутат, орус депутат болуп калса, башкалар эмне дейт? Кантип болот бул? Кыргыз эле кыргызда депутат болуш керек да, дуңганы, орусу, башкасы болбош керекпи? Ошон үчүн бул мыйзамды артка кайтарыш керек. Анан бул мыйзамды жазгандын баарын жазалаш керек. Убакыттар болчу. Биринчиден кыргыз элинен ошол убакыттын тардыгына пайдаланып, эгер көңүлүн ууртуп алсам, өзүмдү өзүм түшүндүрө албасам, бунун баардыгы өзүмдөн кеткен, кечирим сурайм биринчиден. Экинчиден бир саясатчы айтмакчы, муну көрүш керек эле, муну көрдүк. Элдин талкуусун көрдүк. Биз кыргыз тил мыйзамын былтыр кабыл алып келгенбиз, конституциялык мыйзамды. Ал жерде баары өтүп, ошондо биз айтканбыз. Бул мыйзамга түзөтүп, жакшынакай түзөтүүлөрдү алып жүрүп отуруп, бул мындай идеальный бир мыйзам алып келебиз деп. Бул 7-чи чакырылыштын эң жогорку, эң жакшы кабыл алган мыйзамдардын бири болчу. Бул мыйзам эмне үчүн биз каршы чыктык? Мен эмне үчүн каршы чыктым? Биринчиден, эгер бул мыйзам азыркы түрүндө кабыл алса, жогорку кеңештин депутаттарын албаганда жогорку кеңештин аппараты, прокурорлор жана тергөөчүлөр, министрлер, аткаруу бийлик органдарынын жетекчилери, Конституциялык сот жана соттор, Улуттук банк, укук коргоо, МВД, ГКМБ, адвокаттар, нотариустар дегеле мамлекеттик башкаруу системасынын бардыгы кабинет министринин чечимдерин билген деңгээлде болуш керек болчу. Бул эмне дегендик? Бул С1 дегендик. С1ди баары өтө албайт. Даяр эмеспиз. Мыйзам былтыр кабыл алынган, Кудай буйрса акырындан 27-чи жылга чейинки, мына бул жерде жазылып турат, кыргыз тилинин комиссиясынын өзүнүн мыйзамдары негизинде 27 жылга чейин баарын басып өтүшүбүз керек. Ушул органда иштегендердин баары ушул С1де өтөт деген ким кепилдик бере алат? Бере албайсыңар. 50%-нен көбү бере албайт бул экзаменди. Мен ыр жазган, поэзия жазган адам катары, кыргыз тилин ташып жүргөн адам катары мен араң өткөм С1ден. Ошон үчүн мамлекеттик органда бул жагынан хаос жаралышы мүмкүн болчу. Кадрлардын баары кетет, ошол жакта иштеп жүргөн. Көбү бере албайт. Бул биринчиден. Экинчиден, мектептердеги бул мыйзамдарда мыйзам баарына текшиштейт. Мектептеги эки түр кыргыз тилин биз экзамен беребиз. Бирөө орус тилдүү мектептерде, бирөө кыргыз тилдүү мектептерде. Орус тилдүү мектептерде 700 миңге жакын бала эгер экзаменден өтө албай калса, жеке жактарга 5 миң сом айыппул, юридикалык жактарга 17 миң сом айыппул салынмак. Эртең жеке жак деген ким бул? Ата-эне бала. Юридикалык жактар деген ким бул? Мектеп менен Минобразование. Өзүбүз көзүбүз айыппул салабызбы? Еще класстан көчпөй калса, 50 балалык бир класстан бир класска көчпөй эндиги жылы калса 100 бала болот. Муну көтөрө алабы? Көтөрө албайт. Биз ушуну айтканбыз. Анан бизди душман кылып, мандатын алгыла, өлтүргүлө, кыйгыла, кескиле деп көп окуган эмес. Мен терең түшүнүп атам, кыргыз тили бизге керек. Биз ошол кыргыз тилин өнүктүрүшүбүз керек.
Бирок ошол эле убакта биз башка өлкөлөрдү албай эле коелу, Россияны албай эле коелу, башка өлкөлөрдөгүлөрдү бизге каршы кылып аткандардын, Казакстан, Өзбекстан мисалы көп примерлерди келтирип атпайбы? Алардын өзлөрүнүн мыйзамдары бар. Биз аларга карабашыбыз керек. Биз өзүбүздү карашыбыз керек.